IT, digital кесиптер, креативдүү экономика бул сөздөр көбүбүзгө тааныш болгон менен заманбап технологиялардын максатын, анын пайдасын түшүнө бербейбиз. Деген менен бул терминдер же болбосо инновациялык ишкердиктин жаңы түрлөрү жашообуздун бардык тармагына кулачын жайып кеңири кирүүдө. Бүгүн болсо кенен аудиторияга өзүнүн чыгармачылыгын, шык жөндөмүн монетизациялоо ыкмалары, мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маалымат багыт бере турган креативдүү тармактардын алгачкы фестивалы өтүп жатат. Кыргызстанда IT тармагы акыркы жылдары өнүгүү жолуна түштү. Бул тармакта көптөгөн окуу борборлору ачылып, анда окугандардын саны да көбөйүп жатат. Ал эми Makers компаниясы 3 жылдан бери программист адистер даярдайт. Кыргызстанда жашап, дүйнөгө иштедеген ураан менен билим берген мекеменин адистери IT индустриянын келечеги кең экендигин айтышат. Биздин өлкөдө көптөгөн программисттерди окутуу жана квалификациясы күчтүү болгон адистерди чыгарууда, ушул программирование боюнча. Биз эки тилди үйрөтөбүз, JavaScript жана Python. Бул тилдер деген дүйнө жүзүндө азыр эң популярдуу жана эң көп колдонулган тилдер болуп саналат да. Анан кийин биз уже 3 жылдан бери иштеп келатабыз. Ушул 3 жылда биз 600дөн көп окуучу окуттук. Анан кийин азыркы учурда биздин компаниядан окуп бүтүргөн окуучулар ар кайсы мамлекеттерде иштейт. Кыргызстан улуттуу өзгөрүүлөрдүн жана илимий инновациялык саясатын өркүндөтүүнүн алдында турат. Ошол себептен таланттуу, креативдүү жана демилгелүү жаштарды мамлекет ар тараптан колдоого даяр. Креативдүү индустриялардын биринчи фестивалына катышкан президент Садыр Жапаров санариптик жана креативдүү экономикага басым жасоого мезгил келгенин билдирди. Өлкөбүздүн кылымдарды карыткан маданиятка ээ, салт саналар менен элдик кол өнөрчүлүгү бай, таланттуу жаштарыбызга арбын, туристтик зор потенциалга ээ өлкө экендигин эске алып, ал аркылуу жашыл экономика менен санариптик жана креативдүү экономикага басым жасоого мезгил келип жеткендигин баса белгилеп кетейин. Креативдүү катмардын өзөгүн илимий, техникалык чөйрөдө, маданиятта, архитектурада, дизайн менен искусствода, музыкада жана көңүл ачуу индустриясында иштеген жарандардын прогрессивдүү бөлүгү, ошондой эле бизнес, коммерция, финансы, укук, саламаттык сактоо жаатындагы адистердин кеңири тобу түзөт. Ошону менен бирге азыркы учурда тездик менен өнүгүп келе жаткан маалыматтык коммуникациялык технологиялар чөйрөсүндөгү санариптик продукцияларды, компьютердик программаларды, тиркемелерди, ал тургай оюндарды жана башкаларды чыгаруудагы креативдүү экономикага тиешелүү. Учурда өлкөдөн чыкпай туруп эле каалаган дүйнөлүк компанияларда онлайн иштеп, өзүнө да, өлкөбүзгө да пайда келтирип жаткан жаштарыбыз арбын. Бул фестиваль Кыргызстандагы масштабтуу аянтчылардын бири болду. Иш-чарага ар кыл курактагы креативдүү индустрия кесибине кызыккан 1000ге жакын катышуучулар келген. Кыргызстан, АКШ, Россия жана Казакстандын IT, санариптик кесиптер, искусство жана башка креативдүү индустриянын ийгиликтүү өкүлдөрү өз тажрыйбалары менен бөлүшүштү. Креативдүү экономика борбордон ажыратылган киреше мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылган жана инклюзивдик жана социалдык жактан бирдиктүү коомдун өнүгүшүнө салым кошкон уникалдуу жана динамикалык сектор. Өнүгүү процессинин борборуна таланты жана жөндөмү бар адамдарды коюу жана кызматташууга дем берүү керек. Ошондой эле бул тармак бардык чек-араларды жана бөлүнүүчүлүктөрдү жок кылууга шарт түзөт. Айыл өкмөттөрүнө аябай көп тартуу боюнча жети областта тренингдерди өткөрүп бергенбиз. Олуттуу өзгөрүүлөрдүн жана ааламдашуу шартында билим берүүгө жаңы ыкмаларды киргизүү зарылдыгы турат. Кыргызстанга белгилүү бир компетенцияларга ээ болгон кадрлар гана эмес, өнүгүүгө жана инновацияларга түрткү берген чыгармачыл адистер керек. Бул багытта мектеп окуучулары үчүн атайын окутуулар өтүүдө. рынокко багыт алган, үмүт издеген, ошо багыт күткөн жаштарды көрүп, бизге күчүбүзгө күч, демибизге дем кошулуп,
биздин бараткан жолдорубуз ушу президенттин ушу жаштарды, аймактарды колдойбуз деген идеялары ушундай бир жаштарга дем күч бериптир да. Биз бүгүн Кыргызстанда 2200дөн ашык мамлекеттик мектеп болсо, ар бир мектепке ошо инновациялык класстарды киргизүү идеясындагы Кыргыз патент колго алып жатат. Мындан сырткары коомдук башталгычтагы илимий жетекчилерди дайындоо ишиндагы Кыргыз патент мындай бир демилгелеп жатабыз да. Креативдүү экономика бул жаратмандык. Буга байланыштуу Садыр Жапаров ар бир адамды жаратмандуулук, чыгармачылык менен алектенүүгө жана интеллектуалдык продуктуну өндүрүүгө чакырды. Айта кетсек, креативдүү экономиканы мамлекеттик деңгээлде өнүктүрүүнүн маанилүүлүгү, креативдүү экономиканы өнүктүрүү жана Кыргыз Республикасын прогрессивдүү өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү боюнча чаралар жөнүндө жарлык менен бекемделди. Я являюсь учредителем и техническим директором компании «Велес Финанс». Тандил Бактыбеков, Чыңгыз Садыков, СТВ.